Сүйүү белеги чыгармасынын соңку бөлүмү. Автору Биримкулова Кундуз Акылбековна. Болоттун жүрөгүндөгү күмөн саноо менен үмүттүн аралаш сезими аны токтоосуз алдыга жетеледи. Ал ишенимдүү унаасы менен кадыр көрсөткөн Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жашыруун токой арасында үйгө жетүү үчүн узак, бирок маанилүү жолду басып өттү. Үй көл жээгинен бир аз алысыраак Карагайлуу токойдун көлөкөсүндө жашырылган. Кичинекей жыгачтан салынган, бирок өзгөчө жайлуу эле. Эшиги ачык турушу болотту чыдамсыздык менен күтүп жатышканынын белгиси болчу. Болот этияттык менен босогон аттады. Ичинен жакында бышырылган нандын жыты аңкып, үйгө жылуулук берип турду. Үйдүн терезесинен көлдүн чексиз мейкиндигин тиктеп отурган, аркасынан гана көрүнгөн аялдын далысы аны дароо өзүнө тартты. Чачтарына ак аралаган менен андан кайраттуулук сезилип турду. Бул Гүлсанам эле. «Апа!» деди Болот. Үнү калтырап, акырын гана чыкты. Гүлсанам электр тогу ургандай дароо артка бурулду. Анын жүзүндөгү узак бөлүнүүдөн кийинки алоолоп күйгөн кубаныч менен топтолгон көз жаштын аралашмасы Болотту көргөндө бир заматта бирикти. «Уулум! Менин сүйүүдөн бүткөн белегим!» Гүлсанам ага чуркап барып, аны бар күчү менен жүрөгүнүн жылуулугун төгүп кучактады. «Апа, сиз амансызбы? Кантип жоголдуңуз? Мен сизди бул дүйнөдө жок деп корктум». Болот апасын кучагына бекем кысып, 10 жылдык түйшүгүн чыгарып ыйлап алды. «Мен Бекназарга акыркы жана чечкиндүү соккуну урушум керек эле, балам. Ал мени катуу көзөмөлдөп жаткан. Жалгыз жоголуу менен гана анын бардык каржылык тамырларын кыйратып, сен үчүн эң керектүү далилдерди жеткире алмакмын. Мен Бекназардын бүткүл кылмыш тармагын өзүм менен кошо ала кеттим». Алар ошентип көпкө дейре унчукушпай кучакташып турушту. Болот апасынын коопсуз экенин көрүп, көптөн бери эзилген жүрөгүндө тынчтыктын уругу өндү. Гүлсанам Болотту отурууга чакырганда, ал бөлмөнүн бурчунда, стөлдөгү ноутбуктун жанында отурган, жүзү көлөкөдө калган, бирок тааныш өңдүү дагы бир аялды байкады. Ал Бекназардын банктык эсептерин, мыйзамсыз чиновниктердин тизмесин камтыган өзгөчө маанилүү файлдарды иштеп жаткан. «Апа, бул ким?» «Кадыраке айткан, сиз менен бирге болгон адамбы?» Аял башын көтөрдү. Болоттун көзүнө жаш тегеренди. Бул аял Ак Көл Финанстын бардык сырларын алып кеткен. Акмат экенин аялы, Расул менен Айжандын апасы, өгөй энеси Сабиранын бир тууган эжеси Айнура эле. «Айнура эже, сизби?» «Ооба Болот, мен», деди Айнура. Үнү чечкиндүү чыгып. Бекназардын камкор экенин жана сенин тагдырыңдын чыныгы сырын билгенден кийин, жолдошум Акматтын, уулум Расулдун өчүн алуу үчүн Гүлсанам менен бирдикте иштөөнү чечтим». Айнура терең үшкүрүнүп, өзүнүн оор жолун айтып берди. «Күйөөмдү жоготкондо азапка чыдабай акылымдан айнып, үй бүлөмдү таштап кеттим. Селсаяк болуп Таштандыдан нан издеп жүрдүм. Ошондо тагдыр мени Аксаамай эже деген кайрымдуу, катуу сүйлөгөн аялга туш кылды. Ал мени мээрим борборуна алып барып, көзү көрбөгөн, буту баспаган адамдардын жашоого болгон күрөшүн көрсөттү. Мен уялып өзүмдү алсыз сездим. Аксаамай эженин жардамы менен ооруканага пол жугуч болуп ишке орноштум. Ошол күндөрдүн биринде быжактан катуу жаракат алган Гүлсанамды оор абалда мен иштеген ооруканага түштү. Гүлсанамды карап жатып, андан бардык чындыкты билдим. Мен Гүлсанамдын жанынан күн түн дебей жылган жокмун. Ал жакшы болгондо экөөбүз Бекназардын империясынын ишинен талкуулоого ант бердик. Мен анын каржылык борборундагы башкы бухгалтерлик ишти кайра колго алып, Бекназардын бүткүл кара китебин өзүм менен кошо алып чыктым». Гүлсанам жылмайып, «Айнура экөөбүз биригип, Бекназарды өз куралы менен жок кылдык. Ал менин планымды ишке ашырууга жардам берди. Өз сиңдиси Сабирага, өз үй бүлөсүнө жана сенин үй бүлөңө жасаган кордуктарын көрүп, Айнуранын адилеттикке болгон каалоосу күчтүү болду». «Айнура эже, Сабира жеңенин ооруканада экенин кабарыңыз барбы?» «Билем. Мен Кадыр аркылуу анын абалын билип турдум. Сабиранын ошол жерге барганы, Бекназарга каршы чыкканы. Ал сенин, менин жана кыздарынын алдында өз күнөөсүн жууду. Эми баары жакшы болот», деди Айнура көзүнө жаш алып. Эки эне, Гүлсанам жана Айнура, ар бири өз азабын жеңип, Болоттун жана үй бүлөнүн коопсуздугу үчүн күчтүү биримдик түзгөн эле. Болот апасына Марлем менен болгон жолугушуусун аталык чындыкты кабыл алганын айтып берди.
Мен Марленди жан дилиммен сүйчүмүн, уулум. Сен Марлендин жүрөгүнүн уландысысың. Бирок сен ошол эле учурда менин бардык азаптарымдан кийинки жашоомдун да символусуң. Сен биздин чоң сүйүү белегибизсиң. Сенин жашооң Бекназардын жийиркелиштүү дүйнөсүнө эмес, биздин таза сүйүүбүзгө таандык, деди Гүлсанам, уулунун жүзүн колу менен сылап. Болот апасын кайрадан бекем кучактады. Эми анын жашоосунда баары ордуна келди. Биологиялык атасы Марлен, аны коргогон энеси Гүлсанам, өз үй бүлөсү Малика жана Аруке. Сырлар ачылып, жүрөк жылыды. Бир нече күндөн кийин Гүлсанам жана Айнура далилдердин толук пакетин Марленге тапшыруу үчүн Бишкекке кайтып келишти. Марлен Гүлсанамдын кайтып келиши аны бакытка бөлөдү. 10 жылдык бөлүүндөн кийин алар кайрадан биригип, таза жашоо баштоого убада беришти. Сабира ооруканадан чыгып, Марлендин тобунун коопсуздугуна алынды. Ал сотто Бекназарга каршы башкы күбө болууга даяр экендигин билдирди. Айнура Бекназардын империясын жок кылган негизги күбө катары ал Марлендин тобу аркылуу мамлекеттик коргоого алынды. Бекназар Гүлсанам жана Айнура тарабынан каржылык жактан толук кыйроого учураган, мыйзамсыз иштерди ашкерелеген Бекназардын үстүнөн расмий сот процесси башталды. Болот, Малика жана Аруке, алар Бишкекте тынчтыкта жашап жатышты. Эки үй бүлө Болот, Малика, Аруке жана Марлен Гүлсанам биротоло бирикти. Ал эми досу Ислам Марлендин командасында тергөө ишин улантып, адилеттик үчүн күрөшүн токтоткон жок. Сүйүү белеги, бул жөн гана ысым эмес. Ал ата-эненин сүйүүсү, 10 жылдык сыноодон кийинки жеңиш жана келечектин үмүтү болду. Адилеттик жана сүйүү акыры жеңди. Арадан 1 апта өттү. Болоттун үй бүлөсү дем алыш күндөрүндө Ысык көлгө сапар алышты. Аз да болсо эс алып, жан сергитип келели деп. Ысык көлдүн жээгинде ачык күндүн алдында Болот, Малика жана Аруке Марлен менен Гүлсанамдын жанында отурушат. Гүлсанамдын бети чын жүрөктөн чыккан жылмаюу менен толуп, Марлен Болотту уулу катары сыймыктануу менен карап турат. Аруке көлдөгүндө кум менен ойноп жатат. Анын таза шаңдуу күлкүсү бул үй бүлөнүн түбөлүк бактысынын эң сонун далили эле. Бардык сырлар ачылып, үй бүлө бирикти. Болот ата-энесинин сүйүүсү анын жашоосунун башталышы гана эмес, үй бүлөлүк бакыт бул эң чоң сүйүү белеги экенин түшүндү. Бекназардын соту башталып, акыйкатты корунуп жаткан маалда Айнуранын балдары менен жолугушуусу бул узак азап-тозоктон кийинки эң чоң, жалындаган үмүт болчу. Бишкектеги Марлендин үйү. Айнура мамлекеттик коргоодо болсо да балдарын көрүү үчүн атайын уруксат алган. Ал терезеден короону карап, жүрөгү оозуна тыгылып өтө толкунданып турду. 10 жылга жакын убакыт, энелик милдетин аткара албай, жан сыздаткан азапта батып өткөн күндөр. Эшик ачылып, алгач кичинекей неберелери Амор жана Амора кирип келишти. Алардын артында Айжан, эми чоңоюп, сулуу, кайраттуу көздөрү оттой жанган кызга айланган. Жанында шыңга бойлуу, ак жуумал, кара каштуу, жүзүндө бир башкача жылуулук жана ишеним бар эр азамат коштоосунда үйгө кирди. Айжан апасын көргөндө башында артка тартынды. Анын жүзүндө терең таарыныч, көөдөнүндө жанды эзген сагыныч жана түшүнбөстүк аралашкан татаал, оор сезимдер ойноду. «Апа», деди Айжан, үнү араң чыгып муунуп. «Жаным кызым, менин Айжаным». Айнура өзүн кармана алган жок. Анын көзүнөн жаш нөшөрлөп агып, кызына чуркап барып, аны өмүр бою жоготуп алчудай бекем кучактады. Айжан башында катып турду. Бирок апасынын тааныш жыты, жүрөгүнүн дүкүлдөгөн согушу ага энелик жан жыргаткан жылуулукту кайра сездирди. Ал өзүнүн да жүрөгүндөгү басылгыс, чоң сагынычты жашыра албай, апасын катуу, муунта кучактап, буркурап, өксүп ыйлап жиберди. Айжан көз жашын төгүп өксүп: Сизди ушунча жыл күттүм. Бизди таштап кеткениңизде, мени, Расулду, чоң энемди, мен сизге катуу таарынгам, жек көргөм. Неге? Эмне үчүн бизди жалгыз, эне мээриминен куру калтырдыңыз? Айнура жан кейите ыйлап: Кечир мени, алтыным, кечир. О Кудай, мени кечир. Мен оорулуу элем. Атаңдын өлүмү, Бекназардын коркунучу мени акылымдан, эс тутумумдан айырды. Бирок мен силерди бир да күн, бир да мүнөт унуткан жокмун. Мен сел саяк болуп жүрсөм да, жүрөгүм силердин артыңарда эле. Мен Бекназарды талкалоо үчүн гана жашадым. Сенин жана Расулдун коопсуз келечеги үчүн күрөштүм. Бирок
Уулум Расулдун өмүрүн сактай албай калдым. Жан балам, ал үчүн мени кечир кызым. Айжан апасынын азап чегип, бырыш түшкөн жүзүн кармалап, андагы оор кайгынын тозоктун издерин көрүп, жүрөгү эзилди. Апасы жинди болуп, жан чыдагыс кыйынчылык көргөнүн укканда, таарынычы чексиз боорукетке айланды. Мен түшүндүм, апа. Баарын түшүндүм. Сиз ооруп жүргөнүңүздү, ушунча азап тозок тартканыңызды билбедим. Мен сизди чын жүрөгүмдөн кечирдим, деди Айжан. Апасынын бетинен ысык өп, аны жүрөгүнө сиңиргендей бекем кучактады. О Кудайым ай, Расулум, мени кечирди бекен? Расулум, мени көрдүңбү? Кудайым сенин жаныңды алганча, менин жанымды алса болмок. Жан чыдагыс азапка баткан эненин абалын, анын жан дүйнөсүндөгү кыйкырыкты өзүнөн башка эч ким түшүнгөн жок. Кичинекей алтын чач небере кыз акырын келип, Айнуранын көз жашын, апасы Айжандын көз жашын сүртүп, мээримдүү беттеринен өптү. Айнура ал кичинекей боорукер периште кызын алаканынан жытта өпкүлөп, айланып кагылып, башын жерге салып буркурап ыйлап алды. Аларды карап турган Амор көз жашын төгүп, ыйлап жаткан апасын аяп, жүрөгү ооруп турду. Айнура Аморго колун сунуп, кел уулум, кел, сенин да жытыңа тоёюн, десе, Амор шашып жүгүрүп келди. Кучагына келген небересин Аморду бооруна бекем кысып, көз алдына уулу Расулдун элеси түштү. Амордун бети башын, колдорун кармалап, өп, күйүттөн ичи эзилип, тумчугуп турду. Данияр Айнураны колунан тартып, жерден өйдө тургузуп, мени кечириңиз, апа. Мен, досум, боорум Расулдун өмүрүн сактай албадым, деп жаны кашайып өрттөнүп кетти. Көздөрү чексиз мээримге толгон энени көрүп, аны аяп ич ачышып турду. Кана эле менин апам да мага ушундай мээрим бере алса, мен аны жек көрбөй алаканга салып багаар элем, деп ойлоп турду, ичтен өкүнө жүрөгү канап. Айнура айласыз тагдырга баш ийип, өзүн жыйнап, Даниярды энелик мээрим менен кучагына алып, колдорунан өп, жылуу жүрөктөн кабыл алды. Жаңы эле өзүн чоң күнөөлүү сезип турган Данияр эненин жылуу мээриминен, чексиз сүйүүсүнөн дене бою бошоп, өксү ыйлап, анан басылды. Анан, апа, биз жалгыз келбедик. Расулдун балдары, сиздин неберелериңиз, келиниңизди ала келдик, деди. Айнуранын көз жашы кайрадан жашка толуп, алар гана, дегиче, сырттан аппак жоолугун салынып, назик ийилип салам берген ак жуумал келин кирип келди. Буркурап ыйлап, апа, мен Расулумду жоготтум, жоготуп алдым, аргамга жалгыз калдым, деп бир сыйра ыйлап алды. Босогодо эмне болгонун түшүнбөй турган жөжүрөгөн наристелер бирдемелерди сүйлөшүп жатты. Анан Айжан, келгиле, бери киргиле. Бул силердин чоң апаңар аты Айнура. Эми дайым силердин жаныңарда болот, деди. Расулдун кичүү баласы Султан акырын жай басып келип учурашты. Саламатсызбы? Саламатчылык жаным, каралдым, деп Айнура аны бооруна кысып. Келгиле, балекетиңерди алайындарым, садага болоюндарым, жөжүрөгөн жандарым, деп Расулдун балдарына колун сунду. Ушуну эле күтүп тургандай кичине эс тартып калган секелек кыз менен жаркылдаган 5-6 жашар бала келип, Айнуранын кучагын чексиз сүйүүгө толтурду. Алардын беттеринен өпкүлөп, колдорун өпкүлөгөн Айнуранын көздөрү сүйүнүчтөн жайнай түштү. Уулу Расулдан калган чырактай балдарды көрүп жүрөгү канады. Эне жана кыз 10 жылдык бөлүүдөн кийин кайрадан биригип, жан дүйнө кемтиги чексиз кечирим жана энелик сүйүү менен толукталды. Божурап, жөжүрөгөн неберелерин курчоосунда Айнуранын маанайы ачылып, жүрөгүнүн кемтиги жамалып, тешиги бүтөлүп, үстүндөгү оор жүгү түшүп, арман аралаш кубанычка батты. Баары бир жүрөгүндөгү Расулдун жарааты ачылуу калды. Анткени орду толгус жоготуунун орду бош эле. Ошол эле күнү кечинде Марлендин чоң үйүндө баары чогулду. Бул чыныгы достуктун жана үй бүлөлүк бакыттын салтанаты болду. Болот жана Малика, алар бири-бирин карап,
Тынымсыз бактылуулук жана чын жүрөктөн чыккан сүйүү менен жылмайып турушту. Аруке чоң атасы Марлендин тизесинде отуруп, кубанычтуу ойноп жатты. Болот кайрадан Малика менен жашоосун баштаганга, ата-энесин тапканга чексиз кубанычка батып, үйгө келген конокторду шайдоот, шайыр тейлеп жүрдү. Данияр менен Айжан да оңой күндү баштан кечиришкен жок. Азыр алар баардык тоскоолдуктарды жеңип, бир үй бүлө болуп, бакыттан баш айланып, мына үчүнчү наристесин колдоруна алуунун алдында турат. Ал эми максат менен Толгонай достуктун символу болуп, ортодо бекемдикти сактаган, баарына жардам колун сунган үй бүлө болгонуна мактанып, өз аракеттерине канааттанып тургандары айтпаса да, көздөрүндөгү кубанычтан көрүнүп турду. Ислам жана Гүлайда. Ислам өзүнүн сүйүктүү жубайын назик кучактап, Болотко: "Биз сенин аркаңда жашоонун баркын, бактысын түшүндүк досум", деди. Гүлайда анын сөзүн тастыктап жылуу жылмайды. Ислам ишине кайтып келип, мыкты кызматтык иши үчүн сыйланып, ошол эле борбордук милиция органда башчы болуп шайланды. Кадыр аке ушул бактылуу үй бүлөлөрдү карап жүрөгү жаялды. Ал Гүлсанамга жакын отуруп, анын аман эсен кайтып келгенине ыраазы болду. Кадыр өзүнүн жашоосунун негизги максатын адилеттикке жетүүгө жардам берүүнү аткарганына канааттанды. Ал эми Сабира менен Айнура бири-бирин кечиришип, бала-чака, неберелеринин курчоосунда кубанычка батышты. Булардын катарында Айсулуу да бар эле. Ал уулу Белек жана Сурма апа менен, албетте, Болоттун жардамы менен турмуш жолун улады. Анда бир гана өкүнүч калды. Болот анын чыныгы агасы болбогондугу, бирок кубанганы анын агадан артык жылуу мамилеси баарын унуткарды. Гүлсанам жана Марлен, алар бир столдо уулдары жана неберелери болуп отурушту. Марлен Гүлсанамдын колун кармап: "Сүйүү Белеги, бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Мен сага жаңы, тынч, бактылуу жашоо берем" деп жылуу жылмайды. Үйдүн ичинде күлкү, үмүт жана жашоого болгон чексиз ыраазычылык сезимдери толуп турду. Достордун үй бүлөлөрү бири-бирине жөлөк таяк болуп, жашоонун баркын жана достуктугун күчүн дагы бир жолу далилдешти. Айнура өз балдарына кайтып келгени менен ал дагы деле мамлекеттик коргоодо болчу, анткени сот процесси уланып жаткан. Бирок Айжан менен Данияр апасынын күнөөсү жок экенин, тескерисинче акыйкаттыкты орнотуу үчүн жан аябай күрөшкөнүн түшүнүштү. Ошол кечте Айсулуу Болоттун жанына келип: "Болот байке, сиз көп нерсени өзгөрттүңүз. Сиз жана апамдын бул дүйнөдө бар экени мен үчүн жашоого жаңы өчпөс үмүт берди. Мага, уулум жана Сурма апага бактылуу, тынч өмүр тартуулаганыңызга сизге терең ыраазычылык билдирем", деп чын жүрөктөн жакшы көрүп бекем кучактап алды. Болот жылмайып: "Сен бактылуу болууга татыктуусуң, Айсулуу. Сен биринчиден абдан күчтүү апасың. Өз уулуңдун өмүрүн сактап калдың. Бар болгон азапты жеңдиң. Мындай нерсе баарынын колунан келе бербейт. Эми алдыда жарык жол гана бар", деп жооп берип, карындашын бекем кучактап жекесинен сүйүп койду. Бардык сыноолор, азаптар жана сырлар артта калды. Үй бүлөлүк сүйүү, достук жана адилеттик акыры жеңишке жетип, жашоонун жаңы бактылуу барагы ачылды. Бирок Бекназарга дагы деле күнөөлүү деген өкүм чыга элек. Ал күнөөсүн мойнуна албай, акчанын күчү менен мыкты жактоочуларды жалдап, абдан катуу коргонуп жатты. Адилеттиктин жеңиши, Эшенов Бекназардын кыйроосу. Бул бөлүм 10 жылдык азап, күрөш жана изденүүнүн акыркы чекити болду. Бардык далилдер чогултулуп, күбөлөр даярданып, Эшенов Бекназар кайманааты бөөрүнүн үстүнөн жүргөн сот процессинин акыркы жыйыны да башталды. Сот залындагы кармаш. Сот залынын ичи тар, бирок чыңалуу күчтүү эле. Болот, Марлен баштаган топ, Данияр, Ислам, Максат, Гүлсанам, Айнура жана Сабира биригип, биринчи катарда отурушту. Алардын карама-каршысында айыпталуучулар отургучунда Эшенов Бекназар мурдагыдай кайраттуу көрүнгөнү менен көзүндөгү коркуу жана үмүтсүздүк байкалып турду. Прокурор Бекназардын финансылык алдамчылыгы, кылмыштуу топ түзүү, адам өлтүрүүгө буйрук берүү, Медерди жана Акматты жана башкаларды, мамлекеттик кызматкерлерди коррупцияга аралаштыруу боюнча айыптарды окуду. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Айнура:
Бекназардын кара китебин жана банктык эсептерин далилдеп, анын финансылык империясынын чириген тамырларын ачып берди. Айнуранын так жана чечкиндүү сөздөрү Бекназардын жүзүн кубатып жиберди. Гүлсанам жүрөгүндөгү кайрат менен чыгып, Бекназардын ага жасаган кордуктары, Болотту уурдоо аракети жана аны Марленден ажыратуу планы тууралуу эмоционалдуу көрсөтмө берди. Сабира эң оор күбө болду. Ал өзүнүн күйөөсү Бекназарга каршы чыгып, Бекназар өзүнүн үй бүлөсүн жана айланасындагылардын баарын жеке бийлик үчүн гана колдонду. Мен анын кылмыштарын жаптым, бирок Болоттун жана менин кыздарымдын келечеги үчүн чындыкты айтам. Ал жеткен мыкаачы камкор, деди. Сабиранын көрсөтмөсү Бекназардын тагдырын биротоло чечти. Марлен Бекназардын чиновниктер арасындагы таасирин жана тергөөнү токтотуу аракеттерин далилдеген документтерди сунуштады. Бекназардын адвокаттары баардык күч аракетти жумшаганы менен Гүлсанам менен Айнуранын чогулткан далилдери, айрыкча финансылык документтер жана үн жазуулары эч кандай шек калтырган жок. Чечүүчү өкүм. Бир нече күндүк кеңешүүдөн кийин сот акыркы өкүмдү жарыялоо үчүн кайрадан чогулду. Соттун төрагасы жогорудагы бардык далилдерди, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн жана Бекназардын кылмыштуу топтун башчысы катары жасаган оор кылмыштардын эске алуу менен сот Эшенов Бекназар аттуу айыпталуучунун күнөөсү толугу менен далилденди. Ал бир нече беренелер боюнча айыптуу деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратууда күчөтүлгөн жазасына тартылсын. Сот залында бир саамга жымжырттык өкүм сүрдү. Андан кийин жеңилдик жана ыраазычылыктын оор үшкүрүгү тарады. Бекназар муздак жүз менен унчукпай турду. Бирок анын жүрөгүндөгү империянын кыйроосун эч ким жашыра алган жок. Бекназар көзү кызарып, колун Сабирага кезеп, "Сак бол, мен сенин түбүңө жетем. Башкадан күтсөм да, саткындыкты сенден күткөн эмесмин" деп кыйкырып бакырып жатты. Соттун төрагасы "Айыпкерди алып кеткиле" деп буйрук берип, тартип бузгандыгы үчүн айып пул салынсын, деди. Бекназардын колун кайрып кишендеп, сот залынан жулкулдатып, лөкүйгөн милиция кызматкерлери аны сүйрөп алып кетишти. Адилеттик 10 жылдык күрөштөн кийин акыры орноду. Түбөлүк тынчтыкка жол. Соттон кийин достор Марлен, Болот, Гүлсанам жана Айнура кучакташып, өз ара баатырдыктары үчүн бири-бирин куттукташты. Марлен Гүлсанамдын колун кармап, "Ага, эми баары артта калды. Биздин сүйүүбүз жеңди. Жана биздин сүйүү белегибиз, Болот, коопсуз", деди. Сабира Айнуранын жанына барып, "Эже, сиз мени кечирдиңизби? Мен Бекназардын кылмыштарын ушунча жыл жаап жашырганым үчүн", деп башын жерге салып көз жашын сүрттү. Айнура аны жылуу кучактап, "Сен туура чечим кабыл алдың, Сабира. Болот үчүн, кыздарың үчүн. Кечиримдүүлүк гана бизди алдыга жетелейт", деп жооп берди. Үй бүлөлүк кечиримдүүлүктү орноту. Сабира жана анын кыздары эми Марлендин камкордугунда жаңы жана коопсуз жашоону башташты. Германия, Гамбург шаары. Жамгырлуу салкын кеч. Кичинекей кызы Нуржамалды көтөргөн Бекзат апакай сүйкүмдүү келинчеги Айжамалды ээрчитип, аба майданына жөнөтү. Карындашы Зина турмушка узап жаткан. Көөдөнүндө толкундануу менен сагынуу бар. Ал Кыргызстанга сапар алды. Жалгыз карындашы Зинанын турмушка узатканы. Кудай буйруса эртең той. Ичиндеги уйгу-туйгу сезимдер Айжанды, анын балдарын ойлоп бара жатты. Айжамал билет. Бекзат ойлонсо эле көзүн жумуп, эч нерсе сүйлөбөй калаарын. Бекзат үнсүз калса эле анын ичин кызганыч өрттөп кетет. Анткени билет, ал ким жөнүндө ойлонуп жатканын. Чыдабай кетти, анын оюн бөлүүгө шашылды. Бекзаттын мурдун чымчылап жиберди. Келинчегинин ага тийишип, чыңгыр күлгөнүнөн аны ичез эле жакшы көрүп, чоп эттире Айжамалдын бетинен өбүп алды. Өзүнүн ойлорун ката экенин сезип, "Болду, баары бүттү. Мен үчүн Айжан деген эшик жабык", деп өзүнө өзү сөз берди. Чынында Бекзат да бактылуу, аны сүйгөн сүйкүмдүү өмүрлүк жубайы бар. Бекзатка өкүнүүнүн кереги жок. Өткөн өттү, кеткен кетти. Келечек дагы алдыда. Жашоонун жарыгы өчпөй, өмүр уланууда. Бир келген кыска өмүрдө Бекзаттын өкүнүүгө акысы жок. 1 жылдан кийин Ысуу көлдүн түндүк жээгиндеги бир пансионаттын күнөстүү террасасында достордун бүтүндөй үй бүлөсү чогулушту. Марлен жана Гүлсанам бактылуу, тынч жашап жатышат. Гүлсанам акыры өзүнүн жүрөк тынчтыгын тапты. Болот жана Малика Арукени эркелетип, анын жашоосу бактылуулукка толуп, экинчи нарцисин күтүп жатышат.
Болотко Марлен кызматтык ордун бошотуп берип, Болот жеке биримдик укук коргоо уюмунда атасынын ордуна башчы болуп иштеп, адилеттиктин коргоочусу болуп калды. Айнура, келини Нагима жана неберелери кайненеси менен эми туруктуу жана коопсуз үйдө жашап жатышат. Айнура кайрымдуулук иштерине аралашып, Аксаама эжеден алган кайрымдуулукту башкаларга бөлүшүүдө. Нагима университетте филолог болуп иштеп жатат. Жашоонун жаңы барактарын ачууга умтулууда. Данияр жана Айжан уулдуу болушту. Уулуна чоң атасы Самудиндин сунушу менен адилет деген ысым ыйгарышып, өзүлөрүнүн кубанычын бөлүшүп, достуктун баркына жеткендиктен үй бүлөлүк жашоолору бекемделди. Ортодо ишеним пайда болуп, ак сүйүүнүн кемеси түбөлүккө келечекке сапар алды. Данияр чоң атасын өз колуна алып, атадан калган ишин улантып келет. Азыркы учурда көп кайрымдуулук жасайт, элге жардам берет. Бирок ачык эмес, жашыруун, көмүскөдө. Ал кайрымдуулук ишин мактаныч кылбайт. Апасы Анипа атасы кайтыш болгондо эле Болотту таштап, башкага турмушка чыгып кеткен. Анын өз жеке жашоосу бар. Данияр апасы менен байланыш түзбөйт. Тураттын үй бүлөсүнө колдон келишинче жардам берип турат. Кантсе да атасынын агасы түрмөгө түшкөндө өз катасын түшүнүп, кеч болсо да Даниярдан, Самуйдин атадан кечирим сураган. Алар Туратка кечирим берген жок. Бирок ошол эле учурда Тураттын үй бүлөсүн карабай койгон жок. Тураттын келинчеги эстүү аял эле. Жолдошунун кылмышын билген соң жүрөгү ооруп, ден соолуктан алсыраган. Мыкты аял мыктылыгын кылат эмеспи? Балдарын туура тарбиялап, аларды ак, адал мээнетке үйрөттү. Ал эми ислам тергөөчүлүк ишин улантып, бир бөлүмдүн башчысы болуп, ишин ак, так жүргүзүүдө. Гүлайда жолдошунун кызматынын жоопкерчилигин туура түшүнүү менен кабыл алып, бирок баягыдай эркелигин калтырбай, керек учурда колдонуп, исламдын ыспысын чыгарып коет кээде, өзүнүн бар экенин эскертип. Чогулган жакындар балдардын шаң күлкүсү айлананын кубанычка толтуруп, ата-энелердин санаасы басылып, жүрөктөрүнө тынчтык орноп, көздөрү бакытка тойбой турган учуру. Көлдүн толкундары тынч, күндүн нуру жылуу төгүлөт. Бул ар бир үй бүлөнүн жашоосундагы тынымсыз күрөш жана коркунуч жок. Сүйүү белеги. Бул жөн гана бош сөз эмес. Бул 10 жылдык сыноодон кийинки жеңиш, ата-эненин сүйүүсү, достуктун күчү жана адилеттиктин түбөлүк салтанаты болуп, жүрөктөрдө түбөлүк сакталып калды. Урматтуу угармандар, сиздер Сүйүү белеги чыгармасынын соңуна күбө болдуңуздар. Чыгарманын автору Биримкулова Кундуз Акылбековна. Эгерде сиздерге чыгарма жаккан болсо, комментарий калтырып, лайк койгонду унутпаңыздар. Ошондой эле менин каналыма катталып кетиңиздер.